Курсан Асанов 2 айга камакка алынды. 1-май райондук соту ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун баш коргоо чарасын карап, аны 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Соттун 28 январдагы токтомуна ылайык Асанов 2021-жылдын 26 мартына чейин жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 21 абагында болот. Эске салсак, Курсан Асанов 26 январда кармалган. Ал 5-6 октябрь окуяларында ички иштер министрлигин басып алууга айыпталып жатат. Ага жаза кодексинин 245 беренесинин 1-бөлүгү менен айып тагылган. Булак Спутник KG. Бишкекте окуучуга тийишкен мугалим камакка алынды. Бишкекте мугалим окуучу кызга сексуалдык ырдык көрсөткөн. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдирди. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, сотко чейинки процесстер катталган. Тергөө учурунда гимназия мектебинин мугалими кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда бул иш боюнча тергөө иштери улантылып жатат. Ушул фактынын негизинде Бишкек шаарынын Октябрь районунун прокуратурасы тарабынан билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарынын аткарылышына аудит жүргүзүлүп, кармалган мугалимге 1998 жылы психикалык өнүгүүнүн кечеңдеши, интеллектуалдык ой бөлгөлөрдүн төмөндөшү, борбордук нерв системасынын органикалык бузулушунун кесепети диагнозу коюлгандыгы аныкталган. Кийинчерээк ал каттоодон чыгарылган. Ошол эле учурда текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча Бишкек шаарынын Октябрь районунун билим берүү борборунун директоруна бардык мугалимдерди текшерүү боюнча тапшырма берилди. Булак Факты KG. Аэрофлот Кыргызстан жана дагы 86 өлкөгө 1 айга чейин каттамын токтотту. Аэрофлот 1 айга чейин эл аралык каттамдарын токтотту. Тизмеде Бишкек менен Ошто бар экенин авиакомпания өзү кабарлады. Компания Кыргызстан менен алакасын 28 марттан 30 апрелге чейин токтотмокчу. Мындан тышкары 86 ири шаарга да каттабай турган болду. Каттамдардын токтотулушу коронавирустук инфекциянын жайылышы менен байланыштуу экени айтылды. Буга чейин аталган рейстер боюнча авиакомпаниянын сайтынан же контакт борбордон билет сатып алган жүргүчүлөргө акча автоматтык түрдө кайтарылат. Ал эми билеттерди Аэрофлоттун сатуу кеңселеринен алгандар ошол жактарга кайрылышы керек деп айтылат маалыматта. Булак Спутник KG. Түркияда террорчулукка шектелип 3 кыргызстандык кармалды. Түркиянын коргоо министрлиги Ислам мамлекети террордук уюмунун согушкери болгон деген шек менен 3 кыргызстандык жаранды кармады. Бул тууралуу ведомствонун сайтында жазылды. Жалпысынан түркиялык күч органдары Рейханлы шаарына жакын жерден Түркияга мыйзамсыз кирүүгө аракет кылып жаткан 12 адамды колго түшүргөн. 2020 жылдын 31 декабрында Сириядан мыйзамсыз түрдө Түркияга кирүүгө аракет кылган 12 киши кармалып, Рейханлы шаарынын полициясына өткөрүлгөн. Алардын арасында кыргызстандыктардан тышкары Өзбекстандын 4 жана Россиянын 5 жараны бар деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле кармалгандардын бири Интерпол аркылуу эл аралык издөөдө жүргөнүн кошумчалады. Бирок ал кайсы өлкөнүн жараны экени так айтылган жок. Булак Аргумент KG.